Жарандар азыр мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктү онлайн форматтагы түндүк приложениясы аркылуу алмаштыруу боюнча түшүндүрмө беребиз. Биринчиден, түндүк тиркемесине кирип, айыптар же орусча айтканда штрафыны басабыз. Анын ичине киргенден кийин айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу же замена водительского удостоверения киребиз тиркемесине. Андан кийин баардык түшүндүрмөнү окуп чыгып, кийинки разделди басабыз. Аты жөнүңүз, баардыгын окуп чыгышыңыз керек, баары дал болуш керек. Андан кийин баары туура болсо кетебиз. Бул тараптан кайсы бөлүмдөн алгыңыз келет, ошону ичинен тандашыңыз керек. Азыркы учурда Бишкек шаарында чыгыш бөлүмү, орусча айтканда восточный отделди тандайбыз. Бишкек бөлүмү боюнча бир эле бөлүм иштейт. Муну басабыз, чыгыш бөлүмүн. Андан сырткары сиздики жоготуп алсаңыз же жөн эле алмаштыруу болсо, ошонун экөөнүн бирөөсүн тандап, мисалы үчүн жөн эле алмаштыруу болсо, алмаштырууну басабыз. Андан кийин сүрөт тартуу режимине өтөбүз. Бул жерден дагы бүт түшүрмөнү билебиз, окуйбуз. Сүрөт деген ак фондо, сүрөт тартуу онлайн форматтагы сүрөт тартуу учурунда башты түз кармайбыз. Көзүбүз телефондун, уюлдук телефондун камерасын карайбыз жана оңго солго бурулбашыбыз керек. Арткы фон ак. Сүрөткө тарткандан кийин жашыл галочканы басып, сүрөт сизге дал келсе, мындай функция чыгып калат. Бул сүрөт тартылды, биздин аймактык бөлүмдөргө, адистерге баа бергени жөнөтүлдү. Баа бергенден кийин биздин адистер экинчи галочканы басылат. Азыркы учурда заявка берилгенден кийин биздин адистер жарандын кандай сүрөткө түшкөнүн баардык маалыматтарын биздин система менен карайт. Ошо баарга дал келсе, анда айдоочулук күбөлүгү жасоого заводко жөнөтүлөт. Азыркы процедура мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктөргө гана тийиштүү. Азыркы учурда силер көрүп атканда экинчи галочка, бул биздин адис баардык маалыматтарды тастыктагандан кийин экинчи галочка басылды, күйүп турат. Мындан кийин сиздин айдоочулук күбөлүгүңүз заводко кетип жасалуу учурунда бул үчүнчү галочка күйүп калат. Жасалып бүткөндөн кийин биздин бөлүмдөргө келгенде төртүнчү галочка күйүп калат. Ошол маалда сиз келип, биздин борбордун аймактык бөлүмдөрүнө келип, өзүңүздүн айдоочулук күбөлүгүңүздү алып кетсеңиз болот. Бизге келип, эски айдоочулук күбөлүгүңүздү тапшырып, жаңы айдоочулук күбөлүгүңүздү алып кетсеңиз болот.